Мекендештер, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бизнеске кызыгып жүргөн бир туугандарга жөнөтүп коюңуздар, максималдуу түрдө таратып коюңуздар ушул видеону. Чайхана Ихлас 3 жылдан бери иштеп келет экен эле. Метро Кантемирский жактан метросунан бир 6-7 мүнөттүк пешком келсеңиздер, ушу торговый центрдин подвалында экен. Бир катар сиздерге маалымат бере кетелик. 400 шарчы метр экен ичи. Бул агабыз ошол көп жылдардан бери ушул тармакта иштеп, ошол Кызыл Кыяга барып эле бильярдны ушундай клуб ачайын деп сатып жатам дейт. Буну эч кандай ызычуусу жок. Текшерип келип басты болбой эле бардыгы бир жакшы иштеп жатыптыр. Учурда баасыны 4 миллион деп сурап жатыптыр. Күнүмдүк ручкаларыны, арендаларыны полный маалыматтарды сиздерге алып берүүгө аракет кыламын. Адрести жазып койдум бир туугандар. Видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуп туруңуздар. Парковкалар аябагандай кенен экен, эң эле негизгиси. Алган адам ошол суши пиццаны кошуп эле ошондон арендасын чыгарып койсо болот дейт. Аренданы айтып коесузбу? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аренда айына 350 миң рубль. Айына 350 миң рубль. Ичинде 3 бильярдный столу бар. 3 бильярдный столу бар, 4 кабинасы бар, 1 банкетный залы бар. Калган полностью ишке керектүү эмелектери бар. Бар жок калат ошол жерде. Полный баары калат. Жүрүңүз анда ичкерден маалымат берелик анда жүрүң. Бир туугандар, биз менен чогуу болуп туруңуздар, каналга катталып, группалардан бөлүшүп коюңуздар мынакей. Ушул жерден ылыйга түшүп кетет экенбиз. Мынакей ички абалы. Негизи чындыгында ачыгын айтып коеюнбу? Мага аябай жакты. 4 миллион акчам болгондо өзүм алып коет элем чындыгында. Аурасы жакшы, жасалгалары сонун. Бардык жок ушул ойдон калат дейт. Кыскасын айтканда, сиздерге бир катар тааныштырайын. Бардыгы документалдуу бир туугандар. Бардыгы документалдуу. ИПларыңыздарды улап өзүңүздөр иштесеңиздер болот экен. Анын ИПи бар экен. Ошого улаптан иштесе болобу? Ооба, болот. Биринчи эле ошол киргенде бул жакта кабинасы бар экен, мындай айтканда 5-10 адамдык. Жасалгаларын өзүңүздөр мындай баа бериңиздерчи мындай. Киргенде ошол кабинага көзүңүздөр түшөт. Анан оң жакта ушундай VIP зал бар экен, мындай айтканда. Ооба, банкетный залы бар экен. Мына ушундай бир 20-30 адамдык бул жагы. Бардыгы калат. Дагы бир жолу айтайын. Мол сөрү деле калат. Сөрүн атайын алып келген экен, сай. Сөрүсү жакшы. Шунусу жактым ага. Бир катар сиздерге маалымат берейин эми. Кайгын көрбөсөк. Бул главный залы, мекендештер, главный мекендештер отуруп чай иче турган жер. Аябай шарты жакшы экен негизи. Аурага өзүңүздөр баа бериңиздер мына. Полный бардык калат мекендештер. Бул жакта айтайын, мына холодильниктер бар экен. Сусунду коесуздар. Кабиналарды көргөзөлүк биринчи, жүрүңүз. Мына 15 кишилик кабина. 15 адам отуруп чай ичсе болот бир учурда. Аябай сонун. 3 кабинасы бар бул жакта. Вытычкалар аябай жакшы иштейт экен. Жыт-пыт вообще жок чындыгында. Өзүңүздөр ала турчулар келип сүйлөшүп, көрүшүп, баалашып алсаңыздар болот. Анан 3 бильярдный стол. Бунун балары ошол негизи ар бир штук эле бир 200 миңге чейин сатылат да, ачыгын айтыш керек. Бир учурда отуруп аш-паш жеп, сүйлөшүп достор менен напиток ичкенче ойносо болот экен бильярдты. Аябай чоң экен бул жагы дагы. Кийлери бардыгы заман талабына жооп берген, ушундай кийлер экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздарбы? Бардык ушул ойдон калат. Эми кухнядан бир маалымат берелик. Бул барды эми эле жасаган экен агабыз. Басына чыкса сатып берем дейт. Мына. Коюп берүү жолдору барбы ага? Алмаштыруу жолдору. Сүйлөшөбүз. Неге мисалы кандай нерсе алмаштырыш мүмкүн? Бул жагы катламойка экен, мындай айтканда, идиш-бидиш жууганга ушундай жерлери бар экен. Мына. Бул жагынан баа бериңиздер. Жуулган идиштер турчу полкалары бар мына.
өзүңүздөр баа бериңиздер. Ошо жана видеонун башында айтылгандай суши пиццаны ушул жерге кошсо болот деди эле жанагы. Түптөрүп холодильниктери бар мынакей. Бул жери чоң печкасы бар экен, а? Ооба. Бул печкада пицца пиширсе болобу? Болот. Пицца пиширганга болот экен. Бул жерде ошол порчка кылып нарга тамак беришip экен. Мындан ойлошсаңыздар болот. Холодильники, шашлык пиширганга месталары, караңыздар өзүңүздөр, баа бериңиздер. Вытышкалардын турушуну карасаңыздар. Бул печкалары бар, мынакей. Печкалары бар. Бул көп нерсе дейт. Бул жердеги турган көп нерсе өзүнө карайт экен. Лично сатып алып келгендер көп экен, аябай көп экен. Холодильниктери бар. Холодка, бул жер холодный жагы. Шунун бардыгы калат. Плиталары бар, көрүп атасыздар. Электронный. Бул жагын көргөзөлүк. Казан очоктору бар, мына килограмм аштарды пиширип телесеңиздер болот элдерди. Вытычкалары аябай иштеп турат. Бул жакта дагы көргөзүп коелук. Правда сактаганга ушундай жерлер дагы бар экен. Бул жерде холодильниктер бар экен. Азыркы учурда ошол мөмө жемиштер правда сакталып турат дейт. Морозильниктер бар экен. Бул жагы раздевалка экен. Полный силерге маалымат берейин мына. 400 квадрат метр. Бул жагы мажатканасы бар. Мындай. Бул жагында склады бар экен. Офис кылып койсо дагы болот дейт. Холодильниктер бар экен, ошону көргөзүп коеюн силерге. Бул жагы азырынча раздевалка дейт, могу жак. Раздевалка экен. Көргөзүп коеюн бачып. Өзүндө холодильник болгон да. Бул жерде диваны бар. Агабыз көргөзүп тартайын. Диваны бар экен отурганга. Склад кылып, көп нерсени койсоңуздар болот бул жерлерге. Иштетсеңиздер болот. Наркы жактагы холодильниктен көргөзүп коелук. Мына. Холодильник иштейт экен. Азыркы учурда агабыздын ошол темир тезектери, эшик-бешик алып койгон экен, ошол Кыргызстанга алып кетем деп. Ошолор турат экен. Муну баарын алып кетет экен да. Айтып коеюн анда. Булар иштетсе болот мекендештер. Иштеп турган холодильниктер экен. Мынакей агабыз бир катар көргөзүп берейин журналымды дейт. Акыркы бир 2 айлыкты көргөзүп бересизби ага? Ала тур адам келип таны өзү көзү менен көрүп журнал текшерет да. Полигончу ошого мындай көп суроо болбослук үчүн көбүрөөк маалыматты менден берип коелук. Февралдагы 1 айлык 29 күндүк содасы 1 миллион 400 миң. 1 миллион 400 миң. 400 миң. Марттагысы, Орус айдагысы 1 миллион 900 миң. Жакшы. Негизи ошол өзүм жалгыз болуп бул жакта кыйналып калдым деп калдыңыз. Негизи кандай адам алса иштетип кетет деп ойлойсуз, эми өзүңүздүн жеке пикириңиз кандай деп? Тоор балдар алып иштетсе болот. Ошол бизнести кылам дегендер любой алып иштетсе болот. Бул система бар, иштеп турган система. Оптум этти каяктан алса болот, пиязды каяктан алса болот, картошканы каяктан алса болот. Үйрөтөсүз да. Полный айтабыз. Жол жобосуну. Бул 24 саат иштетсе дагы жакшы болот экен да, мына. 24 саат иштейт негизи. 24 саатка киргенге боло берет бул жактан. Мүмкүн. Парковкалардан бекер экен, аябай жакшы экен, наркы беркелер негизи. Алчулар чалып байланышыңыздар, келиңиздер мына ага менен WhatsApp номерине мен коюп койдум. Кызыккандарга ошол бизнести жөнөтүп коюңуздар. Чындыгында жакшы жер экен. Видеонун башында айткандай эле, мени ошол 4 миллион акчам болгондо мен өзүм алып коет элем. Анан жанадан айтып калыңыз, эгер жана кылсак 1-2 айдан жана кылабыз депчи, арендасына. Ошол боюнча да айтып койсоңуз. Арендасын замовска кылып берем дегендей кылыңыз. 1 ай пауза кылып берген болсок, биз 1 айда эле 30 миң 40 миңден соода кылса, уже 1 миллион ашып плюста болот да алган адам. 1 айга пауза, 1,5 айга пауза кылып беребиз хозяин менен сүйлөшүп. Ошондо 30 миң 40 миңден соода кылган болсо, 1 айда 1,5 миллион плюста болот. Коюп берүү жол бар кичине, 1 айга 1 миллионду. Ооба. 3 миллион берип типа. Ооба.
Бул агабыз негизи бул жерде баягы дейт, кыйын күнүм мындай жакшылык күндөрүм ушул жерде өттү дейт негизи. Анан баягыдай экен 4 миллиондон аз болсо сатпайт экен. Ошондон айтып коеюн, туурабы? Болсо өзүм иштете берем дейт. Ошол жагдан бар экен. Мекендештер кызыкканда чалып байланышыңыздар, адрес боюнча келиңиздер. Агам номерлерин коюп койдум. Көрүшкөнчө, ассалам алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.